Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдан бери Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында гастролдорго чыгуу дээрлик токтоп калган эле дейт Кыргыз Республикасынын эл артисти Келдибек Ниязов. Алар быйыл биринчи жолу президенттин улуттук нарк жөнүндө жарлыгынын алкагында жана залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата 6 дубанды түрөө кыдырып, бүгүн Нарын шаарында. Эстердин тушунда. Анда деле пландуу болуп, план бар эле да. Анан жанагы силер тоскондой тосуп алчу да. Ар бир райондун ортосунда ушунун баары 30 жыл жоголуп, жана президенттин жарлыгына ылайык карабайсыңбы? Эл маданият элден ажырап калган убакыт болуп калыптыр да. Кыргыздын чыгаан таланттарынын Карамолдо Орозов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык эл аспаптар оркестринин, Нурдин Түгөлов атындагы мамлекеттик Акмарал бий ансамблинин жана Улуттук филармониянын эстрадалык симфониялык оркестринин чыгармачылык таланттары Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрында чоң концерттик программа менен келишти. Концертте кыргыз эл артисти Кыргызбай Осмонов көркөм жетекчилик кылып өзү алып бармакчы. Бүгін біздің Токтогул Сатылганов атындағы Улуттук филармония үчүн өзгөчө бир жакшы күндөрдүн бири да. Мына карачы, микробу жок тоолордун арасында жайгашкан мына Теңир тоого, мына Нарын областынын жергесине келип отурабыз. Биз албетте быйылкы жылды Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндө жарлыгы бар. Андан сырткары мына биздин Чыңгыз Айтматовдун залкар жазуучунун 95 жылдыгына карата биз Кыргызстандын жерлерин баарын кыдырып чыктык. Мына бул Теңир тоодогу биздин отчеттук гастролибиз. Мына бул жерге келүү мага ар дайым үйгө келгендей эле. Өтө кубанычтамын. Концерттик программа менен келгенибизге өтө кубанып турам. Анткени буга чейин балким үй бүлөлүк сапарларым менен келчүмүн. Ошондуктан өтө сонун. Бүгүн дагы ушул улуттук филармониябыз менен көптөгөн артисттер менен атайын келип отурабыз. Ушул Нарын жергесине маданиятты өнүктүрүү тартибинде ирет. Маалымат үчүн айта кетсек, чоң масштабтагы концерт 130га жакын кишиден турган чыгармачыл жамааттын катышуусунда болмокчу. Музыка күйөрмандарын, өнөр ышкыбоздору 20-21 октябрь күнү кечки саат 6-да Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрында күтүп алмакчы. Концерттин билеттери театрдын кассасында сатылууда. Билет басы 300 сом. Анда баарыңыздарды маданий иш-чарадан күтөбүз. Наргиза Жумадель кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.